Куудул Тынар Курбаналиевдин сатирасы текшерилип, анан сахнага коюлабы? Мындан ары кудулдардын сахнадагы программаларын көркөм эксперттик комиссия көзөмөлгө алат. Бул тууралуу бүгүн 1 ноябрда Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Кайрат Иманалиев билдирди. Анын айтымында аталган министрликке элдерден айрым кудулдарга нааразы болуп, алар сахнадагы маданияттуулукту карамай жатканы боюнча кайрылуу келип түшкөн. Алардын кайрылуусунун негизинде мыйзам чегинде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, маданиятка туура келбеген сатираларга чара колдонуу боюнча атайын көркөм эксперттик комиссия иш алып барат. Эске сала кетсек, буга чейин социалдык тармактагы айрым адамдар кээ бир кудулдар чектен ашып кеткенин баса белгилеп, алардын да аттарын атап Маданият министрлигине кат жолдошкон. Анда өзгөчө куудул Тынар Курбаналиевге нааразы болуп, анын сатирасына карата чара көрүү боюнча жазылган. Маалымат булагы, аргумент чекиткейжи. Анжелика Кайратова кеңешин укчу инсан пайда болду. Белгилүү ырчы Анжелика Кайратова Стар Чекиткейжи деп аталган продюсердик борбор ачылганын социалдык баракчасына маалымдады. Стар Чекиткейжи продюсердик борборду ачып алдык. Бир жума бою би кружогуна бекер кабыл алабыз деп билдирди ырчы. Ошондой эле Анжелика жашоодо өз ордун тапканын дагы маалым кылды. Жашоодо өз ордумду таптым. Мен эми так билем кандай иштеп, кандай күндөрүмдү өткөрүштү. Мен бир эле максатты балким көздөсөм керек. Карьера жана бардык жака жетишип, көп каражат табуу. Кеңешин укчу инсан пайда болуп, эми өзүмдү алсыз, назик сезүүгө уруксат бердим, деп билдирди ырчы айым. Белгилей кетсек, Анжелика Кайратова ырчы гана эмес, алып баруучу, реалити долбоордун автору, Айым Стайл борбордун негиздөөчүсү, актриса жана продюсер катары да иш алып барып келет. Маалымат булагы, Заман Чекиткейжи. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп, акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.